Мейс аябай иштейт деп атканда, бирок ушул мезгилге элди мындай кымбатчылык алып келип салды. Всех заставили платить. Налог көтөрүүлөрү көбөйүп кетти да. Кичине кыйналып калдык дейм. Ташип болсо жакшы эле. Эч кимси тааныбай серебизна өзүбүз араңда жүрүпбүз. Бүгүн 16 декабрда министрлер кабинетинин төрагасы кызматынан Акылбек Жапаров өз ыктыяры менен бошотулду. Буга байланыштуу биздин редакция кыргызстандыктардан бул кызматка ким татыктуу экенин жана Акылбек Жапаровдун 3 жыл ичиндеги аткарган ишине баасын билип көрүүнү туура көрдүк. Жакшы деп айтсам да болот. Жаман жагын көргөн жокмун, честно айтсам. Эми да бир жакшынакай кыргыздын бир намысына жаралган бир жакшы эр азамат бардыр, тандашат да өкмөт башындагылар. Акылдуу, эстүү, ыймандуу бир инсан келсин, Кудай буйруса. Акылбек Жапаровдун ордунда оюмча Эльвира Сурабалдиева. Менин оюмча. Андай мен биз ишибиз жок. Его не заменить невозможно. Он самый опытный. Рахмат. Эч кимси тааныбай серебизна өзүбүз араңда жүрүпбүз. Ар бир адам элге сөз берилгенден жакшы иштейт го дейм, бирок аны көрсөм эле чото эстей албай атам. Акылбек Жапаров. Точно эстей албайм чын азыр. Айта албайм. Мирлан Самыйкожо. Самыйкожо. Негизи Акылбек Жапаров кандай иштеди? Ал негизи немесин жакшы эле, немеси мейс аябай иштейт деп атканда, бирок ушул мезгилге элди мындай кымбатчылык алып келип салды. Өтө аябай немени көтөрүп салды деп ошон үчүн элдерге жакпай баштады да. Бирок немесин эсепке аябай кыйын деп окугум, экономистке катары кыйын деп окугум. Очень жаль, а почему ушел? Ну, по собственному желанию. Жалко. Ну, пенсионные запомнились реформы, налоги начали платить, это получается в государство деньги стали поступать, потому что в основном все укрывались налоги, а теперь уже, как говорится, всех заставили платить. Ну, в принципе, неплохой человек, хороший человек. Биздин Кыргызстанга күйүмдүү, Кыргызстанды мекенибизди алдыга коргой турган, алдыга жетилей турган эле бирөө келсе болду. Бизге деген ал тигил бул деп мисалы деген аны бул келсин, ал келсин деп айта албайм. Иши кылып бизге мекенибизди алдыга жылдырган, өнүктүргөн адам келсе биз ошого кубанычтуубуз. Бабаныз татыктуу го дейм. Бабанов келсе деп ойлойсузбу? Налог көтөрүүлөрү көбөйүп кетти да. Кичине кыйналып калдык дейм. Ташип болсо жакшы эле. Мыйзамды жолго салат эле. Жаштардан келсин, жаштар иштесин да. Жаштардан кимдер келсин мисалы? Эми ким Кыргызстанды гүлдөтөм десе, ким Кыргызстан үчүн иштейм десе, ошолордон келсин да. Жашыраактар. Жаш балдарга болуп берсин да, иштесин да ошолорда. Жакшы. Кыргызстан үчүн кызмат кылам деген жаштардан иштесин да.